түзөө максатында келип отурушкан конокторго терең ыраазычылык билдиребиз. Ош шаарынын күнүн утурлай элчилер, достук мамиледеги шаарлардын өкүлдөрү да келген. Жергиликтүү бийлик конокторго сөз берип, куттуктоолорду кабыл алышты. Россиянын Карелия Республикасынын Новосибирск шаарынан, Өзбекстандын Андижан областынан келген делегациялар, Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Ибрагим Жунусов, чет мамлекеттердин Кыргызстандагы расмий өкүлдөрү, Кыргыз Республикасынын Баткен, Жалал Абад, Талас, Ысык көл жана Ош облусунун ыйгарым өкүлдөрүнүн өкүлчүлүгү, Бишкек шаарынын делегациялары катышты. Боордош Новосибирск шаары менен кызматташууга 2009 жылы кол коюлган. В вашем городе есть колокол мира, который был изготовлен и доставлен в Ош как раз вот благодаря нашим побратимским отношениям. Ну, и мэр нашего города Анатолий Евгеньевич Локоть и мэр вашего города, я уверен, заинтересованы в том, чтобы развивать экономические отношения. И мы вот попытаемся дать предложение, каким образом экономические связи между нашими городами могут и развиваться, и укрепляться. Казакстандын Тараз шаары Ош шаары менен боордош аталып кызматташуу багытында кол коюлуп, эми ал байланыштарды күчөтүү аракети көрүлөт. В Казахстане город Тараз является городом-побратимом города Ош. Но мы сейчас хотим вот эти связи еще больше развивать, еще, значит, связывать не только города, но и области. Например, Ошская область с южными областями Казахстана, город Ош с южными, вот с городом, например, Шымкент. Сейчас он приобрел у нас республиканское значение, миллионный город. И вот такие перспективы хотим содействовать развитию туризма, торговли, экономики. Ал эми Кыргыз-Өзбек фонду түзүлүп, 200 миллион доллар каражат каралса, анын быйыл 50 миллион доллары ишке кирет. Анын ичинен Ош шаарына каржы жумшала турганы, натыйжалуу сүйлөшүүлөр жүргөндүгүн элчи айтып өттү. Өзбек драма театрынын бул фондго кирбейт, өзүнчө атайын мына жакында ачысын кылабыз. Азыр иш башталды, 1 ай болду башталганына. Мындай нерселер көп. Мектеп, мисалы үчүн, Өзбекстанда куруп берген мектеп. Андан сырткары больницалар, 2 больница түштү бүгүн мына. Бирөөсү Сокулукка, экинчиси Кадамжайга. Мындай нерселер көп эле болуп атат. Кудай буйрса дагы колдон келишинче эки президенттин жолугушуусунда да айткан. Садыр Нуркожоевич менен Шавкат Мированович учурашканда биз каттуубуз, эми бизде 95-жылы кол коюлган келишим бар, түбөлүк достук. Эч качан бузулбасын деген. Бирок кээде мындай немелер болуп кетпедиби? Азыр ошону кармаганга бүт күчүбүздү жумшалабыз. Ош шаары менен Бишкек шаары да кызматташат. Эки тараптуу кызматташуу боюнча меморандумга Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетов жана Бишкектин вице-мэри Талайбек Орозов кол коюшту. Жана жашоочуларга коммуналдык турак-жай кызматтарын көрсөткөн Ош муниципалдык жоолук камсыздоо ишканасы. Андан соң Ош шаарындагы мамлекеттик жана муниципалдык мекеме ишканалардын, саламаттыкты сактоо мекемелеринин, жогорку жана орто окуу жайлардын, маданият, спорт тармагынын кызматкерлери, шаарда ийгиликтүү иш алып барып жаткан өндүрүш ишканаларынын өкүлдөрү салтанаттуу жөө жүрүштөн өтүштү. Оштогу көрүктөндүрүү жана жасылдандыруу чарба комбинаты муниципалдык ишканасынын эмгек жааматына даңк жана алкыш. Маданий иш-чаралар болсо 2 бөлүктөн турат. Жөө жүрүштөн кийин кечки убакытка шаардыктар үчүн борбордук аянтта жаңы жабдуулар алынып келинип, жаңы программадагы концерт коюлат. Бул үчүн жергиликтүү казынадан жана жеке дөмөрчүлөр тарабынан 1 миллион сомдон ашуун каражат сарпталды. Бүгүнкү иш-чарага болсо жалпысынан 1 миллион 100 миңге жакын акча кетти. Буга ошол Бишкектен атайын лет экранда кармоочу ошол каркас деп коет, фермаларды атайын заказ кылдык. Андан сырткары светомузыкалар, шоу болсо сөзсүз түрдө светомузыка керек болот. Ошо светомузыканы дагы Бишкектен заказ калганы. Мурда 13 миң долларга заказ кылчубуз. Азыр болсо 6 миң долларга эле заказ кылып атат. Майрамдын шаңы жергиликтүү тургундардын жана коноктордун тарыхы бай Ош шаарынын түптөлгөн күнүн белгилөөгө келгендердин маанайынан көз каранды болду. Бүгүн алардын көпчүлүгү сүйүнүчтөрүн жана изги үмүттөрүн жашырышкан жок. Кыргыз элибиз өнүксүн, Ош шаарыбыз өнүксүн. Кудай кааласа өнүгүүнүн астында турабыз. Будан кийин дагы ошо өнүгүү болот деп турабыз. Спорт комитети тарабынан атынан бүткүл шаардыктарды бүгүнкү шаардык күнү менен куттуктаймын. Ош шаары күнү жакшы маанайда өтсүн. Таза шаар,
ден соолуктун шаары, ак буранын боюнда басып жүрө турган ден соолукту чыңай турган жайларыбыз бар. Ош менен сыймыктанабыз. Ош эң ыйык, эң байыркы шаар. Ош шаарын дайым урматтап, сыйлап жашашыбыз керек. Кыргызстан боюнча биздин Ош шаарыбыз алдыга жылы өнүгүп атканын көрүп атабыз. Бул да болсо бизди кубандырып атат. Барыңардын майрамыңар менен дагы гүлдөп өсө берелик. Борбордук аянттагы концертке Кыргызстандын, Өзбекстандын, Орусиянын ырчылары катышат. Ош шаарынын күнү 2000 жылдан бери белгиленип келет. 1876 жылы расмий шаар макам берилген. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.